Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Самат, мен келдим. Апа. Балам, түндө кандай уктадың? Улум, мен сага эмне алып келдим, көрсөтөйүнбү? Мынакей. Ай, апа, сонун экен. Сонун бекенби? Көрдүңбү? Апа, мени бул жерден качан алып кетесиз? Үйгө баргым келип жатат. Мен алтын балам. Сен жакында айыгасың. Анан экөөбүз чогуу үйгө кетебиз. Аз калды балам, аз калды. Аралаштыр. Плитаны коюп койдук да аралаштыр. Молодец. Фатима, Апам келди. Кана чечин. Апасы чечинсин. Айта бер. кел ой. Келчи бага. Баргысы келбейт. Оңой. Мен алтын кызымбы. Кел ой. Мынакей. Кандай барып келдиң? Самат кандай болуп калыптыр? Доктор бир аз абалы начарлап бардат дейт. Дагы бир химиотерапиядан өтүш керек. Ал үчүн бизге көп акча керек. Майраш, Урматка жолугушуп барганда машинаны саталы деп айтпайсыңбы? Ансы деле гаражда чаң басып турбайбы? Макул айтып көрөйүн. Бул оюнчуктардын баарын эле атакем сатып берди дейт го. Апасы эчтеке сатып бербептир, Урмат, мен жалгыз чарчап кеттим. Түйшүктүн баарын көтөрө албай калдым. Болду кило. Кичине чыдай тур. Адвокат айтты. Аз убакыттын ичинде сени бул жакка отургузуп кеткендер тапса болот дейт. Эртерээк эле табышса экен. Табат. Буюрса, албетте табышат. Урмат, Самат үчүн зарыл акча керек болот. Ал үчүн машинаны сатсак кандай дейсиң? Майраш. Эгер керек болуп атса сатыш керек. Саматтын айыгып кетиш үчүн баардыгын кылыш керек. Убакыт бүттү. Ама, суу ысытып даярдап койдум. Жакшы болгон турбайбы? Азыр алтын кызды киринтебиз, Киринтелеби? Түшпө, ай, жыгылып кетесиң, кел. Басып бер. Бияка кел, мен оюнчуңду карачы. Мен жүйүм. Кетти, тияк, алып келе калчы. Алып кел, бар. Ошо жигитте. Фатима. Кызымыздын 90% эскирип калган. Колдон келген аракетти кылдык, бирок сактап кала албадык. Кайрат жок эчик. Кайрат кылмас. Жок. Кайрат кылмас.
Майраш, болду чем. Апа, самат айып кетиш үчүн баарын кылышыбыз керек. Эгерде уулума бир нерсе болсо, жок, мен анда кантип жашайм? Майраш, жамандыкты көп ойлой бербечи. Жана коңшу аял келип кеткен. Казакстандачы. Бир табап бар дейт. Катты ооругандарды ошол жака апарышат экен. Көпчүлүгү жакшы болуп атыптыр. Апаке, ошол жака алып баралычы анда. Макул. Ошол жака апаралы. Ооба, апа. Уулуңузду азыр ооруканадан алып чыгып кетүүгө болбойт. Абалы начар. Уулуңуз биздин көзөмөлдө дайыма болуп туруш керек. Уулум силерде 1 жылдан бери жатат го. Эч кандай жылыш болгон жок. Ай, уулуңду азыр бир абалда сактап туруш керек болуп жатпайбы? Ой байке, жоопкерчиликти өз мойнума аламын. Уулумду ооруканадан алып кетип жатам деп кол коюп берем. Бериңизчи кагазыңызды, кол коюп берейин. Мен сизди түшүнүп жатам. Сиз эми баягы колдон келгенде жасап уулуңузду сактап калайын деп тырышып жатасыз да. Ооба. Бирок мен сизден суранам. Дагы бир жолу ойлонуп көрүңүзчү. Мен ойлондум. Баарын чечип койдум. Бирок деги кай жака алып барасыңар? Мен дагы бир жолу суранам. Дагы бир жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. Кандайсыңар? Сиз бул жерге көптөн бери келип атасызбы? Бүгүн экинчи жолу келишибиз. Анан жардам берет бекенби? Эми кичине таасири бар. Бирок айта албайм. Ушул балам эптеп жакшы болуп кетсе деп эле. Эмнеңер ооруп келгиле? Умуп эле кызарып эле, денеси баарында ушундай чыгып атат да. Ушу жакшы болуп кетсе деп эле үйдөгү кой союздун баарын сатып, союп, шээптеп ушу жака келип отурабыз. Эми бул жака бир келгенден кийин акырына чейин келиш керек экен. Келбесе абалы начарлап кетет дейт го. Кимден да акча сураарыбызды билбей калдык. Үйдөгү болгон нерсени сатып эптеп ушу балам жакшы болуп кетсе эле болду деген үмүтүбүз бар. Мен карачы балам. Апа, мен өзүмдү жакшы сезип калдым. Ооруканага баргым келген жок. Ал жакта ийне сайышат экен. Ооба балам, эми бизге оорукананын кереги жок. Сен жакында жакшы болуп айып кетесиң, балам? Жүрү кеттик, жүрү кой. Мен кубанып жатам Саматтын жакшы болуп кыратканын угуп. Мурдагыда ойноп калды. Ойноп калдыбы? Ооба. Мурункудай жакшы уктап калдыбы? Тамакты жакшы ичип атабы? Ооба. Табып, жарым жыл тынбай келип турушуңар керек дейт. Ал үчүн бизге көп суммада акча керек. Акча. Бирөөдөн карызга алып туралыкпы? Мен жакында бошоном. Ошондо иштеп баштасам, балким кутуларбыз. Урмат, үйдү сатсак кантет? Каяка жашайбыз?
убактылуу Батирде жашап турсак, анан мурункудай кайра бизнесибизди баштайбыз. Майраш, эгер Самат жакшы болуп баратса, анда саталы. Бизге баарынан да Самат кымбат эмеспи? Ооба. Балам, саған не oldu балам? Жардам бергилечи. Жардам бериңиз. Что случилось? Билбейм. Саған не oldu? Gözümdü açtı. За чего? Эжешка, позови. Балам, не oldu саған? А что? Ежеке, жардам бер балама. Смотрите, что с ребенком? Ежеке. Ооруканага апарыңдар, тезирээк. Ежеке, бир нерсе кылыңызчы. Баламды атайын сизге алып келбедим беле экен. Ооруканага алып баргыла дебедимби? Тезирээк ооруканага алып барыңдар. Мен жардам бере албайтын болдум. Тезирээк тургула. Тезирээк ооруканага алып барыңдар. Болмайт. Ойбай, жардам бере алмайтын болдум мен. Balam, beni geçir. Kızım, beni geçir. Ben seni saqtap qala algan жоқмын. Өзің қандайсың? Денсаулығың жақсы элеби? Жақсы, жүрөбүз. Кайрат кылайм. Айла жок. Кырсыкты. Эмне дейбиз эми? Башка салганын көрөткөнбүз да. Баарынан дагы. Майрашыма жаман болуп атат. Мен ғой эптеп жүрөм. Эми айла жок да. Башка салганды көтөрбөскө айла жок. Кырсык. Ушу Майраш силердин үй бүлөңөргө келгени баленин баары башыңарга үйүлдү да калды. Мына эми небери уулда, небери кызда жок. Үйдө сатылып кетпеди. Кара жолдо бирөө болду ушул. Сагым не? Биздин кайгыбыз бары бербе. Сен болсо арак ичесиң. Мен сени жек көрөм. Мен сени жек көрөм.
Мараш, эмне дагы уруша кеттиңерби? Апа, мен өзүмдү кечире албайм. Өмүрүмдүн аягына чейин мен сактап кала албаган балдарымдын алдында өзүм күнөөлүү сезип жүрүп өтөм го, апаке. Мараш, мени кечирчи. Мен сени ошол табыпка апар дебегенде мындай окуя болбойт болчу. Биз өзүбүздү бири-бирибизди кечиришибиз керек, балам. Бакуш неберелер асманда. Уга келгенде биз да алар менен кездешербиз. Ушундай оор сыноо силердин турмушуңарды бузбаш керек, балам. Силер деген жашсыңар да, дагы балалуу болосуңар. Урмат экөөңөр бири-бириңерди колдошуңар керек. Урмат дос, кандай? Шекер. Жакшы. Сенден кабар алып коюн деп эле келгем. Кандай дос? Майраш кандай? Аялдар оңойраак. Ыйлап басылат. Эркектер болсо бардыгын ишине катышат. Же болбосо арактан чыгарышат. Билесиңби, Шекер? Балдарымды эстесем ичим өрттөнөт. Күйөт. Мен күнөөлүмүн. Мен өзүмдү күнөөлүү сезем. Мен күнөөлүмүн бар. Жок досум, андай эмес. Түшүнөм досум. Мен баарын билип, баарын көрүп турам. Мына мен да жол кырсыгынан агыман ажырадым. Оорудан атаман ажырадым. Анан калса жубайыман ажырадым. Өзгөчө элдин баары кеткенде жалгыз калганда жаман болосуң. Билесиң досум, мен өткөндө илгери бир болгон окуя тууралуу угуп калдым. Ошол убакта адамдар кыйынчылыктарды, адашууларды, жамандыктарды жана өлүмдөрдү көрүшүп зар какшап ыйлашкан экен. Ошондо ошол адамдардын арасынан бирөө асмандагы теңирдин үнүн угуптур. Теңир ага мындай деген экен: мен сенин жолдоруңду көрдүм, мен сени айыктырам, мен сени алып жүрөм, мен сенин кайгыларыңдан сооротом. Мен алыстагы дагы, жакынкылардагы дагы жүрөктөрүнө тынчтык орнотом деген экен. Ошондо ал адам теңирдин үнүн угуп, жүрөгүндөгү болгон кыйынчылыктардан баарынан сооронуп, болгон кайгысынан арылган экен. Жүрөгүнө тынчтык келиптир. Ишен досум, сени Кудай көрүп турат. Сенин болгон кайгыларыңды Кудай өзүнө алат. Кудай сени сооротот досум. Бардыгы жакшы болот. Кайгырба. Жакшы болот. Рахмат. Рахмат, Шекер.
Байраш, мен саған айтайын дегенім, мені кешірші. Кешір мені. Сенің қайғыңды тең бөліше албағандығым үшін кешір. Sen de beni geçir. Seni günölөгөнүм үчүн. Байраш, немесе мындай кылалы. Бул абалдан чыгалы. Антпесе соолубузду жоготуп алабыз. Бул кайгыдан, бул абалдан чоң чаран чыгалы. Баары жакшы болот. Урмат, баягы Самат дарыланган ооруканага барып, ал жактагы ооруган балдарга эмне керек, эмне кылып жардам бериш керек деген ой мага көптөн бери келип жүрөт. Байраш, мен да ошентип ойлоп жүргөм. Чын элеби? Барып келели. Бирок ал ооруканага кайра барыш мага абдан оор. Анын ичине кирмек турсун. Эстегим да келбей кетет. Сенин колуңан баары келет. Экөөбүздүн колубуздан баары келет. Кайгы деген бул көпчүлүк нерселерде биринчиден жоготуу, жакын кишисин жоготуу, эне үчүн баланы жоготуу, бала үчүн энени жоготуу,
аял үчүн күйөөсүн, күйөөсү үчүн аялын дегендей эң жакын бир тууганын жоготуу. Деги эле ар бир жоготууда ар бир киши өзүнчө кайгы мұң тартат экен да. Кээ бир адамдар баягы ыйлап, өзүн өзү баягы истерически кыйкырып, бакырып, бет башын тыттып ыйлап алышат. А кээ бирөөлөр көбүнчөктү депрессияны кимден күтсөк болот? Ошолдай унчукпай калган адамдар, өзүн өзү кармап, унчукпай, баягы бир точканы карап, эзооп, баардык нерсеге кайгы мындай бекапар карап калган адамдан биз кийинки баягы убакыт өткөндөн чоң бир стресс, депрессияга түшүп калышын күтүшүбүз керек экен да. А бизди башкача айтышат. Карасаң тигинин көзүнөн жашы деле чыккан жок. Боору таш экен, ыйлабай эле отурат деп көбүнчө аларга көңүл бурбастан баягы бакырып, кыйкырып, өзүн өзү жоготуп, тытынып аткан адамдарды барып суу чачып, карашып, кеңешин берип минтип башташат. Ошон үчүн мындай көбүнчөктү ошол баягы бекапар болуп, эч нерсени ойлонбой бир жаман акыбалда отуруп калган адамдарга көңүл буруш керек. Ар бир этабында, кайгы тартуунун ар бир этабында алып көрсөк, кандай жардам керек бизден. Биринчи этапта баягы ыйлап, сыктап, же болбосо эч нерсе жок момдо отурганда биз көбүнчө өзүн өтө эле кетип ыйлап аткан кишилерде эмне дейбиз? Көп ыйлаба, көп чыңыра бербегиле, маркумду баягы сөөгүн алып баратканда да үнүңө чыгарбагыла, шарият боюнча ыйлаганга болбойт деген сайын ошол адам кайгы муңун ичине салат экен. Баягы тыюу болбош керек. Каалаганда ыйласын. Баягы ушундай сөз айткандан көрө жанында жөн эле отуруп, ошол киши жөнүндө жакшы сөз айтып коюш керек экен. Ошол киши жөнүндө жакшы сөз айтаса до конца угуп коюш керек экен. Анан баягы жыл күн өткөн сайын баягы адамды алаксытканга аракет кылыш керек экен. Баягы иши бар да, иши болсо ишине чыгарып, ишке алаксыттырып, баягы эле тиричилигине кайрадан акырынан кошконго аракет кылышыбыз керек экен. Баягы биринчи эле кайгы тартканда баягы ыйлап, көз жаш менен өзүнүн стрессин чыгарышат да. Көбүнчөктү көз жаш менен сүйлөп чыгарышат. А экинчи этапта баягы кайгы тартып аткан адам уже өзүн өзү күнөөлөп баштайт. Эгер мен ушул баламды убагында врачка көрсөтсөм, же дарыласам, өлбөй калат беле, же жакшы болуп кетет беле деп, же болбосо же ошол күнү мен ошону бир уруксат бербесем, тоого чыкпай калса, ушул кырсыктан алыс болот беле деп өзүн мындай ичинен жеп баштайт. Ичинен жеп, баардык күнөөнү өзүнүн мойнуна алып, жакынын жоготууда андай убакыт жок. Ал бир 10 жылдан да кайталанышы мүмкүн да. Жакынын жоготууда жок дегенде биз 1 жыл, 5 жыл убакыт беришибиз керек. Ошол адам өзүнө келиш үчүн 1 жыл, 5 жылдын ичинде биз ал кишиге абдан жакын поддержка кылып туруш керек. Ошол кишини колдоп туруш керек. Жоктугун байкатпай жанына барып туруш керек. Эгерде ал сүрөт менен сүйлөшүп, бир ошол өткөн адам жөнүндө бир жакшы нерселерди айтып жатса, жанында отуруп жөн эле угуп койгонго аракет кылыш керек. Ошондо уга турган киши болуш керек. Себеби дегенде ал өзүн жалгыз калганын сезбеш керек. Жанында адам бар экенин сезиш керек. Эгерде стресстен, депрессиядан чыкпай калган адамдар болсо, тартынбай эле психологдор, кадимки эле дени сак адамдарга жардам берүүчү специалист алып келип психологдон жардам алганга аракет кылгыла. Эгер силер жакын кишилериңерге жардамды убагында кыла албай калсаңар, андан кийин жашоодун уланып атканын, кайрадан жашоо башка болуп атканын түшүндүрүү жолдорун кыласың. А эгерде ага да болбостон баягы кандайдыр бир клиникалар пайда боло баштаса, баягы өзүн сезбей, ары басып кетип, бери басып кетип, же мөрзөгө кечке барып эле отуруп ыйлап сыктап калса, анда уже психиатрдан лечение алганга туура келет. Анда уже баягы психологиядан убагында көрүнбөй калган, глубокий, баягы тереңдеп кеткен депрессиянын түрү деп айтабыз да. Ал убакта албетте психологдун жардамы азыраак болуп калат. Урматтуу замандаштар, жашооңуздарда жоготууларды өткөргөн болсоңуздар, Кудай ырайымдуу жана кайрымдуу, кудурети күчтүү, жараткан пенделерин сүйгөн абдан боорукер. Кудай айтат: силердин кайгыдан кыйналган, зар муңга толуп ыйлаган жүрөгүңөрдү, сезимиңерди жумшартып, жан дүйнөңөрдөгү азаптан бошотом.
жүрөгүңөрдүн ыйын аарчып сооротом. Мен Кудай, өзүм силердин сооротуучуңар болом. Өзүмдүн улуу кучагыма алып, силерге тынчтык берем дейт. Ооба, урматтуу замандаштар, бир гана Кудай толук жардам бере алат. Ылайым ар бир ыйлаган пендеге Кудайдын гана толук айыгуусу келип, кубанычка бөлөнсүн деп каалайбыз. Кудайдын чексиз сүйүүсү менен мээримин кабыл алыңыздар.